Мен Макибаева Жазгүл Темирбековна, кыргыз тили сабагы. Мен силерге сабагымды арнайын, анан дагы жакшы маанай каалаймын. Адегенде саламдашып алалы, угуп көрүп, оюңарды баалаймын. Саламатсыздарбы? Кезектеги онлайн сабагыбызга кош келгиле. Балдар, китептерибизди алып, экранга жакын отурабыз. Бүгүнкү биздин өтө турчу темабыз белгилүү даталар. Сабагыбыздын максаты белгилүү даталар тууралуу маалымат алабыз. Белгилүү даталардын маанисин түшүнүп, аларды эстеп калууга аракет кылабыз, балдар. Туура, так сүйлөөгө көнүгөбүз. Туура, таза, сулуу жазууга машыгабыз. Анда балдар, мен силер менен бүгүнкү сабакты табышмак аркылуу баштагым келип жатат. Бул табышмак өткөн сабактарда да болгон. Бир терек көрдүм. 12 бутагы бар. Ар бутакта 4төн уясы бар. Ар уяда 7 жумуртка бар. Бул эмне эле, балдар? Азаматсыңар, балдар. Бул табышмактын жообу календарь. Себеби бир теректе бул 1 жыл болуп эсептелинет. Андагы 12 бутак 12 ай. Ал эми ар бир бутакта 4төн уя, бул 4 жума, бир айда 4 жума бар. Ал эми ар уяда 7 жумуртка, бул 7 күн, же болбосо 1 жума. Балдар, бул календарда кызыл менен белгиленген күндөр бар, даталар бар. Кызыл менен белгиленген даталуу күндөр бар. Ошолорду азыр эсибизге салабыз. 1 январь. Бул кандай күн эле, балдар? Ооба, туура, азаматсыңар. Жаңы жыл күнү. Жаңы жыл, Ал эми 8 мартчы. Бул да кызыл менен белгиленген күн экен. Аялдардын эл аралык майрамы. Азаматсыңар. 21 март. Туура, балдар, Норуз майрамы. 9 май. Жеңиш күнү, азаматсыңар. 1 июнь. Кайсыл күн? Бул балдарды коргоо күнү. 31 август. Ооба, балдар, Кыргызстандын эгемендүүлүк күнү. 1 сентябрь. Билим күнү, балдар, биз окууга бара турган күн. Азаматсыңар, мына балдар, календарда кызыл менен белгиленген күндөрдү, даталуу күндөрдү билип алдык. Эми окуу китебиңердеги 61 бетти ачып, 2 көнүгүүдөгү текст менен иштейбиз. Текст белгилүү даталар. Мына календарь. Анда белгилүү даталар көп. Бул күндөр календарда кызыл менен белгиленген. Мына 1 январь, жаңы жыл. 8 март, аялдардын майрамы. 21 март, Норуз майрамы. 9 май, жеңиш күнү. 1 июнь, балдарды коргоо күнү. Кызыл менен белгиленген майрам күндөрү. Биз эс алабыз, майрамдайбыз. Балдар, текст түшүнүктүү эле болдубу? Бул тексттин аталышы белгилүү даталар деп аталат экен. Бул текстте эмне тууралуу сөз болду? Ооба, балдар, бул текстте календарь жана андагы
кызыл менен белгиленген даталуу күндөр тууралуу сөз болду. Ар бир даталуу күндү эстеп калдыкпы? Алар кандай менен белгиленет экен? Кызыл менен белгиленет. Бул кандай күндөр болуп эсептелинет экен? Майрам күндөрү болуп эсептелинет экен, азаматсыңар. Биз ал күндөрү эмне кылат экенбиз? Ооба балдар, биз майрам күндөрү эс алып майрамдайт экенбиз. Азаматсыңар балдар. Эми балдар, биз эмнени билдик? Келгиле, өзүбүздү текшерип көрөлү. 1 январь кайсы күн болду? 1 январь кайсы күн? Нооруз майрамы, жаңы жыл күнү, билим күнү, эгемендүүлүк күнү. Кайсы варианты туура болот? Ооба, азаматсыңар, жаңы жыл күнү. Б варианты туура. 5 март кандай майрам? Балдар, эсиңерге салгылачы? Элечек күнү, ак калпак күнү, балдар күнү, карылар күнү. Ооба, ак калпак күнү. Азаматсыңар. 8 март кандай майрам? Нооруз майрамы, аялдардын эл аралык майрамы, балдар күнү, карылар күнү. Кайсы варианты туура? Б варианты туура, азаматсыңар. Аялдардын эл аралык майрамы. Жеңиш күнү кайсы күн? А. 8 март, Б. 23 февраль, В. 1 сентябрь, Г. 9 май. Албетте, Г варианты туура, 9 май. Балдарды коргоо күнү качан болот? А. 1 сентябрда, Б. 1 октябрда, В. 1 июльда, Г. 1 июньда. Кайсы күн болчу эле? Эсиңерге салгылачы? Ооба балдар, балдарды коргоо күнү 1 июнда белгиленет. Эгемендүүлүк күнүн качан майрамдайбыз? А. 31 августта, Б. 1 октябрда, В. 1 июльда, Г. 1 июнда. Эгемендүүлүк күнүн качан майрамдачу элек? 31 августта. А варианты туура экен, азаматсыңар. Билим күнү кайсы күн? А. 1 сентябрь, Б. 1 октябрь, В. 31 декабрь, Г. 13 январь. Албетте балдар, азаматсыңар. А варианты туура, 1 сентябрь. Сөздөрдү үлгү боюнча өзгөртүп жазгыла. Үлгүдө көрүнүп турат: майрам, майрамдашат, майрамдап жатышат. Демек, төмөнкү сөздөрдү биз ушул үлгүдөгүдөй кылып жазат экенбиз. Куттуктайт, ырдайт, сүйлөйт, эс алат. Биринчиси кандай болот? Куттуктайт деген сөздү алалы анда. Куттуктайт, куттукташат, куттуктап жатышат. Жакшы. Экинчи сөздү. Ырдайт, ырдашат, ырдап жатышат. Үлгүдөгүдөй кылып жазабыз балдар. Андан кийинки сөз.
Сүйлөйт, сүйлөшөт, сүйлөп жатышат. Азаматсыңар. Кийинки сөз. Эс алат, эс алышат, эс алып жатышат. Балдар, баарыбыздыкы ушундай болдубу? Үлгүгө тууралап баарыбыз жаздык. Азаматсыңар. Анда балдар, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктап жатып, биз сабактан белгилүү даталар тууралуу маалымат алдык. Белгилүү даталардын маанисин түшүнүп, эстеп калдык. Туура, так сүйлөөгө көнүктүк, балдар. Туура, таза, сулуу жазууга машыктык. Үйгө тапшырма. 62 бет 3 көнүгүү. Туура жообун таап жазгыла. 4 көнүгүү. Сүйлөмдөрдү кыргызча которуп жазгыла. Көрүшкөнчө, сак саламатта туруңуздар.